мусулман коомунун арасынан чыккан башчыларга баш ийүү шариятыбызда милдет зарыл маселе экенин үйрөнүп билдик. Анан ошонун аркасында ошол мусулман башчыларга кандай маселеде баш ийебиз деген суроо келиптүү болот. Албетте бул маселе дагы биздин шариятыбызда так жана ачык айкын каралган. Мусулман башчыларга баш ийүү бул күнөө эмес, жакшы иштерде болот. Мындайча айтканда, кандайдыр бир башчы өзүнүн элин бир күнөө ишке буйруган болсо, мисалы арак заводун кургула, арак саткыла деп милдеттендирип ошого буйруган болсо, анда мындай иште күнөө иште баш ийген болбойт. Бул жалпы эреже. Кандай шариятта тыюп салган күнөө иш болгон болсо, ошол иште мусулман башчыга баш ийген болбойт. Андан башка шариятта анык көрүнүп келген жакшы иштерде же шариятта белгиленбей жалпы мааниде келген мусулмандардын жашоосуна пайдалуу болгон баардык иштерде баш ийип жашай беребиз. Анан бул жерде баса белгилей турган маселе, биз айтып кеттик, баш ийүү бул жакшы иштерде күнөө эмес иштерде болот. Анан кандайдыр бир башчы кокустан бир күнөө ишти жасап калды дейли, же ошого буйруп калды. Ошонун аркасынан биз баш ийбей ага каршы чыгыш керекпи? Жок, андай эмес. Ошол буйруган ишинде гана биз баш ийбейбиз, ага моюнсунбой, бирок ошону себеп кылып, ага каршы чыгып, курал көтөрүп, аны бийликтен алабыз деп аракеттерди такыр кылбайбыз. Анткени бул арам нерсе болуп саналат. Ошол күнөө ишинде баш ийбейбиз, андан башка жакшы иштерде баш ийип жашап кете беребиз. Мына ошону жакшы билип алышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ыйык хадисинде айтып атат, ар бир мусулман өзүнө жаккан, жакпаган иште баш ийиш керек. Качанга гана ошо күнөө ишке буйрулмайынча. Эгерде күнөө ишке буйрулган болсо, анда баш ийүү дагы угуу да жок деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айкын айтып кеткен. Демек биз билдик, баш ийүү бул жакшы иште болот. Бирок жанагындай ката иш кылып, күнөө иш кылып калган болсо, анан ошонун аркасынан ошону себеп кылып, ага каршы чыгып, бийликтен алууга же болбосо элдерди баш ийбегиле, моюнсунбагыла деп үндөгөн бул арам иш болуп саналат. Мына бул жөнүндө да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айкын айтып кеткен. Бухари, Муслимде келген көп хадистерде бар. Ошонун бири Абдуллах ибн Аббас деген сахабаны айтып атат. Келген риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, ким өзүнүн башчысынан бир жакпаган ишти көргөн болсо, ага сабыр кылсын дейт. Каршы чыксын деген жок, курал көтөрсүн деген жок, ага сабыр кылсын деп атат. Башка Ауф ибн Малик деген сахабадагы Муслимде келген хадисте айтып атат, эгерде силерге бир силердин араңарда болгон башчы бир туура эмес ишти кылган болсо, жаман ишти силерге жакпаган, анын кылып аткан ишин жаман көргүлө, жана ошондой эле ага баш ийүүдөн колуңарды тартпагыла деп атат. Көрсөңөр, ачык айкын айтып атат. Анын кылган ишин жаман көргүлө, бирок баш ийүүдөн кол тартпагыла деп атат. Ошол эле сахабанын башка риваятында, ошо Муслимде келген хадисте, эгерде араңардан болгон башчыңар бир күнөө иш кылып аткан болсо, ошо күнөөсүн жаман көргүлө, моюнсунуудан колуңарды тартпагыла деп атат. Бул демек Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ачык айкын сөзү менен бул маселени мындай бүнөмүк калтырбай так чечип берди. Демек биз мусулман башчыга жакшы иштерде да баш ийебиз, бирок кокустан кандайдыр бир себептер менен ошол падыша, башчы, президент бир туура эмес күнөө иш кылып, ошого буйруп же ката иш кылып койгон болсо, шариятта ката аныкталган иш болсо, биз ошол иште гана баш ийбейбиз, бирок ошону себеп кылып, анын аркасы менен ал кишини жамандап, ал кишини, президентти бийликтен алууга аракет кылып, элди президентке карама каршы үндөп, арам иштерди кылбайбыз. Мына ошону биз аныктап жакшы билип алыш керек. Дагы бир зарыл маселе бар. Эми баягы шариятта күнөө болуп келген нерселерди биз аныктоодо сөзсүз түрдө Куран сүннөткө, диндин эрежелерине кайтып, динде ушул арам болгон арам нерсе күнөө деп аныктап, тактап жакшылап биринчи билишибиз керек. Мисалы кээ бир адамдар бар, өзүнүн илими жок, өзүнүн маалыматы жок, анан өзүнүн напсисине жакпаган нерсени ката деп эсептей берет. Же күнөө деп эсептей берет. Андай эмес. Бул күнөө, бир нерсени күнөө деп айтуу, ката деп айтуу биздин каалообузга кайтарылган эмес. Бул шариаттын эрежелерине кайтат. Шариаттын эрежелери менен биз аныктап, бул күнөө ишкен, бул ката ишкен деп ошо менен аныктайбыз. Андан кийин мисалы саясат майданында же болбосо жалпы ушул эл башкаруу эрежелеринде мусулман башчы баягы элге пайдалуу болгон нерселерди чечейин, элге пайдалуу мыйзамдарды алып келейин деп колунан келишинче аракет кылат. Анан адам болгондон кийин колунан келишинче адамдар менен кеңешет, алардан кеңеш сурайт, анан
ошонун натыйжасында кандайдыр бир буйрукту кабыл алат. Ал буйрук кээде туура болуп калышы ыктымал, кээде туура эмес болуп калышы ыктымал, кээде туура эмес деген экөөнүн ортосунда болуп калышы ыктымал, ар кандай көз карашта болуп калышы ыктымал. Ошонун баарын аныктабай туруп эле адам баласы мен муну ката деп эсептейм, мен туура эмес деп эсептейм деп ошонун аркасынан каршы чыкпаш керек. Анткени сен үчүн ал ката көрүнсө, башка үчүн ал туура көрүнүшү ыктымал. Кандайдыр бир өкүм чыгарса, кандайдыр бир чечимди кабыл алынса же токтом чыгарса, могул иши ката деп эле мага жакпайт, момундай зыяны бар деп чыга албашың керек. Ал деле башчы, анын кол алдындагы адамдар ошо кеңешүү менен баардык мусулмандардын мамлекеттин кызыкчылыгын ойлоп, анан ошол адамдарга барып атат. Аны билбей туруп эле кандайдыр бир максаттарды көздөп, анан ошонун аркасында жамандай берген болбойт. Биринчиден ошол иштин каталыгын аныктап билиш керек. Анан эгерде чын эле баардык тараптан эч бир шек күмөнсүз бир ката иш болуп калды деп коелу, кача чечим болуп калса, анын оңдоо жолу башка. Анын оңдоо жолу шариятта дагы ачык айкын көрсөтүлгөн. Каталарды оңдойм деп эле элди дүрбөлөңгө салып ызы-чуу кыла берген болбойт. Мына ушул маселени да биз жакшы билип алышыбыз керек. Эми кандай жол менен биз ошо мусулман башчылардын эгерде каталары анык болуп аныкталып калса, кантип оңдошубуз керек, аны дагы өзүнчө маселе кылып айтабыз.